Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз 4-чейректин алгачкы сабагы, тагыраак айтканда, электрондук сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе балдар, силер китеп, дептерлериңерди даярдап алган болсоңор, дептерибизди ачабыз, ичине бүгүнкү числону жазабыз жана ата точ деп теманы жазабыз. Балдар, биз силер менен 2 жана 3 чейректе сөз түркүмдөрү, алардын ичинен сан атооч, сын атооч жана зат атоочтордун жасалышын, түрлөрүн, жөндөмүштөрүн окуп үйрөндүк. Эми мындан кийинки сабактарда биз ат атооч жөнүндө, алардын түрлөрү жана жөндөмүштөрүн окуп үйрөнөбүз. Ооба, силер болгулоп тургандай, бүгүнкү сабагыбыздын темасы ат атооч. Ат атоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү. Балдар, силер мына бул экрандан кандайдыр маанини билдирген ал келди, биз бардык, алар келишти деген сүйлөмдөрдү көрүп турасыңар. Биз жалпысына бул сүйлөмдөрдүн маанисин түшүндүрөбүз. Эгерде тереңирээк алып карап көрөлүчү. Ал келди. Демек биз бирөөнүн келгендигин түшүнүп жатабыз. А бирок кимдин келгендигин түшүнүп атабызбы? Албетте жок. Ал деген бизге белгисиз болуп атат. Же мындайча айтканда, ачык, айкын болгон жок. Ошондой эле биз бардык, алар келишти деген сүйлөмдөрдө дагы ким баргандыгы жана кимдер келгендигин биз ачык, айкын биле алган жок. Эгерде ал деген сөздүн ордуна, биринчи сүйлөмдө Алтынай деген сөздү коюп көрөлүчү. Алтынай келди. Биз бул сүйлөмдө кимдин келгендигин ачык, айкын, даана биле алдыкпы? Ооба, биз биле алдык. Бул жерде ким келиптир? Ооба, Алтынай келди. Демек биз бул жерде Алтынайдын келгендигин түшүндүк. Эгерде мына 3-чү сүйлөмдөгү алар келишти. Алар деген сөздүн ордуна балдар деген сөздү коюп көрөлүчү. Балдар келишти. Ооба, биз бул сүйлөмдө балдардын келгендигин түшүнө алдык. Демек, бул ал, биз жана алар деген сөздөрдөн биз ким келгендигин ачык, айкын, так биле албайт экенбиз. Эмне үчүн? Себеби булар менен аталган бир дагы зат жок. Ал, биз, алар деген сөздөр бул жерде кандайдыр бир заттын аты эмес. Булар жөн гана заттык маанини өтө жалпылап туюндуруучу сөздөр. Дагы бир жолу кайталаймын. Жогорудагы белгиленип турган сөздөр булар кандайдыр бир заттын аты эмес. Булар заттык маанини өтө жалпылап туюндурган гана сөздөр. Демек, бул сөздөр эмне сөздөр экен, балдар? Мындан кандай жыйынтыкка келсек бул? Көңүл бурабыз. Затты же алардын белгилерин, сын сыпаттык же болбосо сан өлчөмдүк белгилерин атабастан, аларды өтө жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ат атоочтор деп аталат экен. Демек, жогорудагы айткан ал,
Биз, алар деген сөздөр, булар кандай сөздөр экен? Ооба, алар ататуу сөздөр экен. Дагы бир жолу кайталаймын. Затты же алардын белгилерин атабастан, аларды өтө жалпылап көрсөтүүчү сөздөр, булар ататууч деп аталат экен. Демек, балдар, ушул жерден ойлонуп көрөлүчү. Ушундай затты же алардын белгилерин атабаган, жөн эле жалпылап көрсөткөн ал, биз, алар деген сөздөрдөн башка дагы сөздөр барбы? Эч бир заттын атын атабайт. Жөн эле жалпы маанисин туюндурган сөздөр барбы? Албетте, кыргыз тилинде мындай сөздөр өтө кеңири. Мисалы, алар силер, мен, сен, бул, тигил, кимдир бирөө, ким, эмне, кайда, качан, бүткүл, баары, бардыгы, эч кандай, эч ким, эч нерсе, эч качан, эч бир, ар кандай, ар кайсы, алда ким, алда кандай, алда эмне жана башка ушул сыяктуу ататуу сөздөрүбүз кыргыз тилинде кеңири таралган. Демек, ушул сөздөрдүн бардыгы эч кандай заттын атын атабайт. Булар заттык маанини жалпылап гана туюндурган сөздөр. Заттын белгилерин дагы атабайт. Анда эмесе, балдар, ушул жерден силерге тапшырма. Ушул экранда турган ататууч сөздөрдүн бардыгын көңүл коюп окуйбуз жана ушул сөздөрдүн ичинен каалаган 4 сөзүңөрдү тандап аласыңар дагы ошол сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Түшүнүктүүбү, балдар? Ушул экранда көрүнгөн ататуу сөздөрдүн ичинен өзүңөргө жаккан, өзүңөр каалаган 4 сөздү тандап аласыңар дагы ошол сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Анда эмесе, баштадык. Анда эмесе, балдар, сүйлөм түзүп бүткөн болсоңор, ататууштун морфологиялык белгилерин көрсөтөбүз. Демек, ататууштор булар жекелик жана көптүк санда айтылат экен. Жекелик санда мен, сен, ал. Ал эми көптүк санда болсо биз, силер, алар. Ататууштордун башка сөз түркүмдөрүнөн айырмачылыгы бул сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен башка сөз түркүмдөрүнөн жасалбайт. Же болбосо уюштурган атайын мүчөсүнүн жоктугу. Бирок айрым мүчөлөр менен ататууштор өзгөрөт. Мисалы үчүн, кайсы? Мисалы, сыз деген мүчөнү ататууш сөздөргө улап көрөлү. Мен деген ататуушко сыз мүчөсүн уласак, менсиз болот экен. Сен деген ататуушко сыз мүчөсүн уласак, сенсиз. Ал эми ал деген ататуушко сыз мүчөсүн улай турган болсок, анда алсыз эмес, ансыз деп өзгөрүүгө учурайт экен. Ошондой эле лар мүчөсүн ататуу сөздөргө улай турган болсок, сен
деген ата тоочкул лар мүчөсү болсо, сен лар эмес, силер болуп, биздин ата тоочубуз чоң өзгөрүүгө учурайт. Андан дагы алар, булар деп дагы ал, бул деген ата тоочтору өзгөрөт экен. Ошондой эле дай, ча мүчөлөрүн улаганыбызда дагы ата тооштор өзгөрүү айтылат. Ата тооштор мүчөлөр менен гана эмес, жөндөмө мүчөлөр менен дагы өзгөрүүгө учурайт. Мисалы үчүн, ал деген ата тоочубо ийлик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн мүчөсү уланганда бардыгында өзгөрүүгө учурайт. Ал эми мен деген ата тоочубуз барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү улаганыбызда гана мага деп өзгөрүүгө учурайт экен. Ал эми бул деген ата тоочубуз жөндөлгөндө бардык жөндөмөлөрдө өзгөрүүгө учурайт. Эми балдар, ата тооштор кандай синтаксистик кызматтарды аткарат? Ата тооштор сүйлөм ичинде бардык сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара алат. Ээлик, баяндооштук, аныктооштук, толук тооштук жана бышык тооштук милдетти. Мисалы үчүн, биз окудук. Эмне кылдык? Окудук. Демек, бул баяндоочу. Ким окуду? Биз окудук. Ким деген суроого жооп берип, бул жерде ээлик милдетти аткарды. Булар ырдашты. Эмне кылышты? Ырдашты. Бул баяндоочу. Кимдер ырдашты? Булар ырдашты. Демек, кимдер деген суроого жооп берип, бул деген ата тоочубуздун көптүк саны ээлик милдетти аткарды. Баяндооштук милдетти биздин жерибиз ушул деген сүйлөмдө ушул деген биздин ата тоочубуз баяндооштук милдетти аткара алды. Анын иниси келди. Эмне кылды? Келди. Баяндоочу. Ким келди? Иниси келди. Ээси. Кимдин иниси келди? Анын иниси келди. Демек, кимдин деген суроого жооп берип, ал деген ата тоочубуз аныктооштук милдетти аткара алды. Бизди жыйналышка чакырды. Эмне кылды? Чакырды. Баяндоочу. Кайда чакырды? Жыйналышка чакырды. Бул бышыктоочу. Кимди чакырды? Бизди чакырды. Демек, кимди деген суроого жооп берип, бул толук тооштук милдетти аткарды. Андан кийинки алар биздикинде жашашты деген сүйлөмдө бул жерде биздин ата тоочубуз бышык тооштук жана ээлик милдетти аткара алды. Анда эмесе, балдар, биз ушуну менен ата тооч боюнча маалымат алдык. Анда үйгө тапшырма. Силердин окуу китебиңердин 182 бетиндеги 365 жана 366 көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Биринчи көнүгүүдө ата тооштор берилген. Мына ошол ата тоошторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ал эми экинчи көнүгүүдө болсо текстти көчүрүп жазабыз дагы, андагы ата тоошторду табабыз. Таап, алдын сызабыз. Жекелик сандагы, көптүк сандагы аны белгилейбиз. Урматтуу окуучулар, мына ушул сабактын жүрүшүндө жана сабактын аягында берилген тапшырмалардын бардыгын аткарабыз жана аларды сүрөткө тартып WhatsApp аркылуу группага жөнөтөсүңөр. Мен мына ошол жерден силердин тапшырмаларыңарды текшерип баалаймын. Анда
Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо группага жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Көрүшкөнчө аман болуңар.